7-кичи райондо курулуп жаткан имарат өрттөнүүдө, жеринде өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатат. 7-кичи райондо курулуп жаткан имарат өрттөнүүдө, жеринде өрт өчүрүүчү кызматкерлери тилсиз жоо менен алышууда. Кырсыктын себеби жана жабыркагандар бар жогу белгисиз. Даңазалуу күлүк кара кыз Казак чергесинде дагы бир жеңишке жетти. Боордоштор суктанып жатышат. Бүгүн Казак өлкөсүндө Эрлан Бай Баатыр аттуу адамдын 60 жылдык мааракесинде чоң ат чабыш болуптур. Ошол чоң аламан ат чабышка биздин өлкөнүн атынан Аксы районундагы 3 коргон айыл аймагынын тургуну Нурбек Керимбековдун айтылуу кара кыз аттуу тулпары катышыптыр. Бул чоң аламан байгеге жалпы 49 күлүк чабылып, 49 күлүктөн ат чабым алдыга суурулуп чыгып, казак бауырлардын аргымактарын алда кайда артка калтырып, байгеге кыргыз күлүгү биринчи келгенин тиктеп коюңуздар. Казактууздар ат чабышты сонун кылып дрон менен тартып, керемет видео жасап коюшуптур жана кыргыз чабандеске суктануусун дагы жашырбай айта кетишиптир. Кыргыз казак бир тууган. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элин, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Депутаттыкка талапкерлигин 200дөй жаран көрсөттү. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында 2025 жылдын 30 ноябрында өтө турган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу жөнүндө ниетин билдирген жарандардан арыздар кабыл алынууда. Бүгүнкү күнгө карата 198 жаран арыз тапшырды. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу ниети жөнүндө арыздарды кабыл алуу добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда 2025 жылдын 30 октябрында саат 18:00 чейин кошо алганда аяктайт. Гости сегодняшней программы из Кыргызстана. Забывалась любая беда. Энди көзүмдө проблема эмес, нервте проблема. Ошо нервте коркуп атабыз, осложнение болот деп. Я тобой болею, удержать не смогли. Эгер Бакуга барып дарылансаң, канча пайыз кепилдик берип атышат, сен айып кетесиң деп. 8 жашымда катыштым. Өзбекстанда болгон, Ооба, биринчи местону ошондон уттум. Самат баш байге эмне алды? Алтын роза болгон. Забывалась любая беда. Насыйкат айтсаң, сен музыкага болгон кызыгууң качан пайда болуп баштады эле? 5 жаштан. Бир тууган жок. Үйдө жалгыз кызсың, э? Ооба. Насыйкат келечекте кыргыздарың менен бөлүшүп кетсең. Жакта ырдагым келет. Көз азиз балдардын музыкалык мектепти ачкым келет. Дагы благотворительный фонд ачкым келет.